Жаңы конуштардан там сатып алып 1 жыл мурун көчүп келдим. Жаңы келгенде билген жок элем. Эми кыштын күнү кошунамдын тамынан түшкөн кар менин эшигиме түшүп, эшигимдин алды кургабайт. Кошунама кирип айтсам, сенден мурдагы үйдүн ээсинин макулдугу менен салгам. Жаңы келип алып, каяктагы законду чыгарба мага деп жатат. Жөн кошуна катары келише албайт окшойбуз. Менин сотко бергенге укугум барбы? Албетте укугуңуз бар. Эгерде сиз кошунаңыз менен ошо сиз айткандай анын чатырынан түшкөн карлар, суулар сиздин демек жериңизге түшүп, үйүңүздүн алдына түшүп, сизге зыян келтирип жаткан болсо, ошол жерден сиз зыян тартып жаткан болсоңуз, баягы ыңгайсыздыктарды жоюу жөнүндө сиз сотко арыз менен кайрыла аласыз. Деги эле укугум бузулду деген ар бир жаран сотко кайрылууга укуктуу. Сиз бул маселени ошол кошуналар менен ар бир айылда өзүңөрдүн мындай кошуналар менен чечкенге аракет жасап көрүңүздөр. Айылда аксакалдар сотуна кайрылып көрүңүздөр, эгерде райондун борборунан алыс жайгашкан болсоңуздар. Бирок ага карабай ар бир жаран ошол чатырын жапканда сөзсүз түрдө мындай ортодо аралык болот. Ошол аралыктан дагы чатырынан түшкөн карлар кошунасынын демек жерине түшпөгүдөй тартипте жабылыш керек. Эгерде бул тартиптер сакталбаган болсо, сиз жогоруда айткандар ыңгайсыздыктарды жоюу жөнүндө сотко арыз менен кайрылыңыз. Себеби ар бир мындай талаш тартыштар сот аркылуу чечилет. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси 4-бирене коргоо үчүн сотко кайрылуу укугу. Кызыктар кайсы болбосун жак өзүнүн бузулган же талашып жаткан укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзамда белгиленген тартипте сотко кайрылууга укуктуу. Сотко кайрылуу укугунан баш тартуу жараксыз болот. Ушул кодексте жана башка мыйзамдарда каралган учурларда мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана бөлөк органдар мамлекеттик же коомдук кызыкчылыктарды коргоо үчүн сотко кайрылууга укуктуу. Эгерде мыйзамдарда белгилүү бир категориядагы иштер үчүн сотко чейинки жөнгө салуунун тартиби белгиленсе, же болбосо ушундай тартип келишимде каралса, мындай иштер ушул тартип сакталгандан кийин гана соттун кароосуна өткөрүп берилиши мүмкүн.